Булардын базар Мухаммед Адинаев 20 жылдан бери мал чарбасы менен алектенип келет. Ал буга чейин жөнөкөй мал бакса, акыркы жылдары асыл тукумдуу уйларга басым жасайт. Адинаев сандан сапатка өтүү замандын талабы дейт. Жергиликтүү малдардын ордуна сүт, эт багытындагы малдарды бакса, фермерлердин кирешеси артат. Учурда анын чарбасында 1 тоннага жеткен асыл тукумдуу малдар багылат. Мына заман талабына ылайык ошондой торпокторду чыгарып атабыз да. Мен сүттүүлүгүн арттыруу боюнча галыштын менен иштеп келдим, сементал менен иштеп келдим. Мисалы галыштындерди бакындай сүт жагына иштетсе болот экен, бирок бакында тыяк жагынан, мындай физический жагынан слабый болот экен дагы. Биз жак тоолуу аймак болгондуктан бакындай биздин тоо шартка ылайык эмес экен. Андан кийин сементал менен иштедим. Сементал дагы жакшы, эт сүт багытындагы эң жакшы мал породалардын бири, бирок бакындай бизде бакында сары свет деп дагы деле адамдардын психологиясында ошондой свет бар экен. Базарга өтүнүмдүү жагы кара свет деп. Анын коросунда цементал, гешиттал, швиц, ангуска окшогон 10го жакын породалы ойлар бар. Бул швиц породасындагы мал 3 жашта, салмагы 1 тоннага жакын. Асыл тукумдуу мал биздин климатка ылайык келип, өзгөчө көңүл бурууну талап кылбайт. Швиц уйлары көбүнчө эт жана сүт багытында багылат. Ошо торпогунда 425 кг эле 10 айлыгында, азыр 1 тонна чыгат го. Буну багууда эмес азыр. Анан эгерде баккан болсоң 1,5 тоннага чейин барат го бул. Аябай жоош, карманга сонун. Бардык параметри дал келет. Экстерия жакшы. Бул азыр бакындай секирип турган эле, азыраак эле чөп жем берем. Көп бербейм, мен көп берсем семиз уутка семирбеш керек да. Бул спортивный болуш керек да. Орто эт менен кармаш керек. Даже орто эттен да карараак кармаш керек да. Учурда каарманыбыз селекция менен алектенүүдө. Бул аркылуу асыл тукумдуу малдардын санын көбөйтүүнү колго алган. Коросундагы уйлардын баарынын ден соолугуна өзгөчө көңүл бөлүп, ар кандай ооруга каршы вакцина алдырган. Мына каппа-казеин, бета-казеин дегендер болот да, генетический тест. Булар бакындай сүттүүлүгү, белоктун саны боюнча, ошол боюнча. Анан мына роспрендан деген, бул эт багытындагы буканын атасы, ата теги. Ошо маалымат катары бу жерде жазган, каерден чыккан, комментарий, дүйнөлүк деңгээлдеги баягы кандай мыкты тукумдарды берген ошол. Анан кийин мынабы уйлар кайсы маалдан кайсы маалга чейин баягы күүсү келет. Ошонун сааттары берилген. Бул жерде бакындай клиенттер келгенде ушулар менен таанышып турат. Анан бул документи, анан бул букалардын международный немедеги история происхождения деп коет. Буканын өндүрүмдүүлүгү каяктан келип чыкты, ошол полный жазылган берди. Фермер асыл тукумдуу малдардын санын жана сапатын мындан ары дагы жакшыртууну пландап, ишин кеңейтүүнүн жолдорун көздөп жатат. Жаңылай Канек кызы, Мирзат Нуманов, Ош жаңылыктары.